бир топ инсан баш бириктирип кызматтын үстүндө турабыз. Мен мындан 2 жума мурда барып Бишкекке Чубак ажы экөөбүз чогуу жыгылганбыз. Үммөт үчүн, дос үчүн ушунчалык терең кайгырып күйгөн инсан экен. Искен палван, Искен ажы бул дүйнөдөн өтүп кеткенде ушул кишиге ушунчалык деңгээлде кайгырып, ошондо наркы дүйнөгө бир барып келди эле. Мына кечээ күнү Бишкек шаарынын казысы Садырдын казы Дамулла бул дүйнөдөн өткөндө дагы ошондой деңгээлде кайгырып, жүрөгү ооруп, жүрөк көтөрө албастан кечээ ушул маалда Чубак ажы менен биргеликте сүйлөшүп, Чубак ажы тез байланыштырайлык. Азыр ар бир жүз көрүшкөнүбүз, ар бир сүйлөшкөнүбүзгө ганимет болуп калды. Тез байланыштырайлы таксырын деп сүйлөштүк эле. Мына түнү ошо сүйлөшкөн инсаныбыздан айрылдык таксырларым. Урматтуу Чубак ажынын мухлистери, урматтуу Чубак ажынын шакирттери, алыстан жакындан келдиңиздер. Баарыңыздарга Алла Таала кадамыңыздарга ажыр сооп жазсын. Биз ушул узатуу аземинин башчысы катары сиздерден суранарыбыз, бүгүн биз пайгамбарыбызга үммөт болсок, Чубак ажыга мухлис, чыныгы шакирт болгон болсок, тартипти сактайлык туугандар. Тартипти сактайлык. Мына азыр мен дагы сүйлөшүп, сиздердин алдыңыздарга келип отурам. Жолдо келетишат таксырларым. Келери менен Кудай кааласа биз сөөктү бул жака алып чыгабыз. Мына ушул жерде биз турган жерге сөөк коюлуп, ушул жерде жаназа окулат. Карыларыбыз бир нече ирет Хатмул Кур'ан түшүрдү таксырларым. Алла разы болсун. Мына ушул жерде жаназа окулгандан кийин ошол Хатмул Кур'андар жыйынтыкталып, жалпыбыз ушул жерден дуа кылабыз. Андан кийин кызматка коюлган инсандар гана табутты көтөрүп, мына биздин артыбыздагы турган жайга апасынын жанынан жай казылды. Ошол жерге аманатты тапшырабыз туугандар. Ошого Кудай кааласа дагы бир аз сабыр кылабыз. Келери менен биз сиздерге кабар беребиз. Бул жоготуу орду толгус жоготуу таксырларым. Маутул алиму, маутул аламу дейт. Бир алымдын өлүшү, бул аламдын өлүшү. Кимдерибиз бүгүнкү күнгө чейин Чубак ажынын кадырын билгендирбиз. Кимдерибиз бүгүнкү күнгө чейин мүмкүн билген эместирбиз. Негизи 100 жылда бир алым чыгат туугандар. Бирок мен ушундай деп айтар элем. Алла Таалам биздин элибизге 500 жылда бир чукчу алым берген эле. Биз бул алымды шыпыргыны тике жөлөп койсок кандай болот? Алдыбыздан мышык өтүп кетсе кандай болот деп убактысын, нервин ушул суроолор менен алдык. Мына Бишкектен Түркияны көздөп самолет колтурат элек. Бир чоң китепти Бишкектен учуп Түркияга жеткенге чейин бул киши тамам кылып түгөтөт эле. Китепти тез окуш бар. Тез окуш менен бирге түшүнүш бар. Түшүнүш менен бирге эсте сактап калыш бар. Алла Таалам бул сыфаттардын бардыгын бул алымыбызга берген эле. Мына Москвага бүткүл дүйнөлүк мусулмандардын конференциясына барганыбызда Равил Гайнудин ордунан туруп "Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату аллама" деп муфтилердин арасынан бул кишини жогорку деңгээлге коюп, дайым ошондой учурашар эле. Урматтуу туугандар, бүгүн ошол аллама менен коштоштун алдында турабыз. Биз пайгамбарыбыздын мураскери болгон чыныгы алымыбыз,
Ustazыбыз Чубак ажыны тартип менен узатышка ушул тартипке көнүп берсеңиздер. Биз кайсы жерге барбайлык? Биринчи жердин акысы туугандар. Ошол жерге барып Аллах Тааланы зикир кылуу. Чубак ажы Кыргызстандын кайсыл бурун бурчуна барбады. Жаш бала чакырса да барды. Аксакалы чакырса да барды. Кызматтагысы чакырса да барды. Имамы чакырса да барды. Бардык жерге барды. Бардык жерде Аллах Тааланы зикир кылды. Бүгүнкү күн биз тейлеп турган жер алымды жоктоп турган учур. Бүгүнкү күн алымды жоктоп турган, асман жоктоп турган учур туугандар. Ушул жерде отурганыбыз ар бирибиз зикир кылайлык, таспих тартайлык, тахлил окуйлук. Ошонун соовун өтүп кеткен мархум чыган устазыбыз Жылдыз сыяктуу бизге жол көрсөткөн алымыбыз Чубак ажыга калыс багыштайлык туугандар. Бардыңыздар сабыр кылып отурганыңыздарга Аллах Таала муразы болсун. Бул алымга кылган кызматыбыз, бул динге кылган кызматыбыз, бул Аллахка болгон, Куранга болгон урмат сыйыбыз туугандар. Мейли бүгүн биздин жүзүбүз күнгө күйсүн. Мейли бүгүн ач калайлык. Мейли бүгүн кыйналайлык. Бирок жылдап келбеген алымга болгон эң акыркы кызматыбыз болуп калат. Барыңыздарга Алла разы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Биз дагы кызматтар менен болобуз таксыларым. Жакындап калганда Кудай кааласа сиздерге келип, алдын ала сөз түрдө кабар берип, биргеликте бардыгыбызды жаназа намазды окушту Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.